Садыр Жапаров Бельгияга иш сапары менен барат. Буту экскалаторго кыпчылып калган 3 жашар кызга операция жасалды. Паспорт столдун башчысы пара менен кармалды. Президент Садыр Жапаров Бельгияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапар 24-26 июнь күндөргө белгиленген. Анын алкагында 25 июнда Жапаров Бельгиянын королу Филипп, ошондой эле Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа биримдиги жана Бельгия менен соода экономикалык кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги талкууланат. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки жактуу биргелешкен документтерге кол коюу күтүлүүдө. Буту экскалаторго кыпчылып калган 3 жашар кызга операция жасалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, кыздын буту сынган, бирок баланын кан тамырлары, булчуңдары жана тарамыштары чайналып калгандыктан ага операция жасалды. Наристе номер 3 шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасында тиешелүү дарылануудан өтүүдө. Эскерте кетсек, кечээ 23 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигине Бишкектеги соода борборлордун бириндеги экскалаторго жаш баланын буту кыпчылып калганы тууралуу билдирүү түшкөн. Өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. 19 июнда пара алып жаткан жеринен санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калктык аттоо департаментинин 06-04 аймактар аралык бөлүмүнүн башчысы кармалган. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн жүрүшүндө Ош облусунун Кара Суу райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүндө акча талап кылуу фактысы аныкталды. Бул ишкананын бөлүмүнүн башчысы паспорттарды берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга көмөк көрсөтүү үчүн жарандардан опузалап акча талап кылган. Бул фактынын негизинде УКМК тарабынан опузалап пара талап кылуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Натыйжада кармалган жаран 750 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилип, учурда тиешелүү тергөө иш чаралары жүрүп жатат. Кыргызстандын абитуриенттери арасында 2024 жылдагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы белгилүү болду. Тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку упай 234 түздү. 234 упайды Бишкек шаарындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин жалпы билим берүү орто мектебинин окуучусу Аминат Гардаева, Бишкек шаарындагы номер 29 мектеп-гимназия комплексинин былтыркы жылдагы бүтүрүүчүсү Максат Оморов жана Талас облусундагы Мээрим Себат Кыргыз Түрк кыздар лицейинин окуучусу Элнура Эркинбекова алды. Алтын сертификат алуу укугуна Бишкек шаарынан 34, Чүй облусунан 7, Ош шаарынан жана Ош облусунан 6, Жалал-Абад облусунан 3, Нарын облусунан 3, Талас облусунан 2 жана Баткен облусунан 1 окуучу ээ болду. Борбор калаада Кыргыз СССРнин эл артисти сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун эстелигинин ачылыш аземи өттү. Эстеликти ачуу аземи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Алтынбек Максутов, Сүймөнкул Чокморов коомдук фондунун төрагасы Сагынбек Абдрахманов, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун ишмерлери, кино ишмерлери, замандаштары, жакындары жана эстеликтин авторунун катышуусунда болду. Иш-чаранын катышуучулары Чокморовдун жараткан эмгектери жана өмүр жолу келечек муундарга үлгү болуп шыктандырарын айтышты. Бул эстелик бүт өмүрүн искусствого, элге кызмат кылууга арнаган улуу инсанга ыраазычылыгыбызды жана урмат сыйыбызды билдирүү максатында тургузулду, деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов.